Акыркы жылдары салттарды жана өрüm-жырымдарды ишке ашырып келген мындай иш-чараларды өткөрүүдө менменсигендик, өзүн көрсөтүү, ашыкча курамчылык сыяктуу терс көрүнүштөр байма-бай кездешет. Өлкө башчысы ысырапкорчулук менен мамлекеттик деңгээлде күрөшүү максатында өлүм болгон үйдө мал союуга расмий тыюу салып жарлык чыгарды. Ал Facebook'тагы баракчасына бул талап колунда барына же жогуна карабай баарына бирдей колдонуларын эскертип, билдирүү да калтырган. Өлкө башчысы жарлыктын аткарылышын талап кылып, алгач эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн тартып, ак үй көгүйдүн атка минерлерине чейин эскертти. Курулай бедел күтүү, жок каада салттарды сактоо үчүн бул иш-чараларга көп учурларды материалдык мүмкүнчүлүгүнө ылайык келбеген көп сандагы адамдар чакырылат. Тамак аш көп жасалып, көптөгөн мал союлат, акча каражаттары ашыкча чыгымдалат. Мындай ашыкча чыгымдар үй бүлөлүк бюджетке зыян келтирет жана калктын жашоо деңгээлине терс таасирин тийгизет. Көптөгөн жарандар ысыраптуу жана шаан шөкөттүү үй бүлөлүк иш-чараларды жана үрп-адаттарды өткөргөндөн кийин каражаттарды карызга, кредитке алат. Жананы төлөө үчүн республикадан тышкары иштегени кетет. Ош шаары жана облусундагы жергиликтүү бийлик тарабынан азыркы учурда эч кандай чектөөлөр жок. Көпчүлүк жерлерде имамдар жана жарандар менен макулдашуунун негизинде чектөөлөр белгиленип келет. Ош облустук казыяты буга чейин да Куран окутууда ашыкча ысырап кылбоону эскертип, шариятта маркумду жерге коюуда, эскерүү үрп-адаттарында мал союуга тыюу салынары айтылган. Бирок бийлик тарабынан эч кандай чектөө же айып салуу жок болгондуктан түшүндүрүү иштери менен гана чектелип келген. Айыл башчылар менен бардыгы менен бирге чогуу эле иш алып барып келгенбиз, жана ошол ишибиз жүрүп атат. Бирок бул жерде ошол бодо мал союу жөнүндө биз союлса да кичинерээк союлсун же баягы жетим калгандардын немеси болуп калса союлбасын деген бул маселелер айтылып келген. Мечиттен айтылган, чогулган эл менен жыйындарда айтылып эле келген. Бага өкмөттөгү иштеген адамдар менен биргеликте иш алып барып жүргөнбүз өзүчү. Бирок баягындай элдин саны чектөөлөр киргизген эмес бул убакка чейин. 200 келсин, 100 келсин деген чектөөлөр болгон эмес. Ал эми тояштарды өткөрүүдө чектөөлөрдү камтыган мыйзам долбоору учурда жогорку кеңештин кароосунда. Анда үйлөнүү тойлордо 3төн ашык эмес машина колдонулуп, чакырылган коноктордун саны 300дөн ашпашы керек. Ошондой эле маркумду акыркы сапарга узатууда бодо мал союлбайт. Аталган долбоор жарандардын арасында ысырапкорчулукту азайтуу, шаң-шөкөт фактыларын жок кылуу, ошондой эле финансылык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга багытталган элдик демилгелерди колдоо максатында иштелип чыккан. Ошондой эле мыйзамда тояштар кечки саат 23:00 чейин өткөрүү керектиги жазылган. Жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгуунун дагы бир себеби банктан алган насыяга баткан жарандардын жана миграция экендиги айтылууда. Шаар тургундары президенттин жаңы жарлыгында жогорку кеңеш тарабынан сунушталып жаткан мыйзамды да колдоорун билдиришти. Ашыкча бодо малдарды союу, ал жерде эмне майрам болуп атабы, ошол инсан менен коштошуу азем болуп атпайбы? Ал жерде ошо чын дилиңден ал инсан кандай адам эле, ошого бир күйүп, анын жакшы жактарын эстеп, жакшы бир чын дилиңен бир Куран окуунун ордуна чындап майрам сымалда болуп кетет. Ошол койлор союлуп, аны бир кошуналардын үйүнө бөлүп, баягы өлгөн кишиникин үйүндө дагы той болуп калды. Өлүм дагы тойго айланып кетти. Биздики мусулмандардыкы. Өлүм тойго айланды. Ыйлагандар азайды. Салт салына көбөйдү. Чепкен себеттер көбөйдү. Бирөө бай болсо, колунда болсо 2 жылкы сойсо, эртең менин балдарым мен өлсөм ошодон кемминби деп туруп 2 жылкы соет. Шартта канча үнөмдүсөк жашообуз ошончо жакшы болот. To'g'ri. Барган сайын жашоо кыйындашып барып атат. Өзүбүз аракет кылып, чыгымдарды азайтып, жашообузду жакшыртышыбыз керек. Жарлыктын алкагында президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тапшырмалар берилди. Эми алар бул кызматтагы адамдар жоболорду иштеп чыгып, калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Исхак Туратбеков, Гайбулла Авазбек уулу, Ош ТВ.